Саламатсыздарбы, урматтуу ишкерлер. Менин атым Аскар Мамиджанов. Мен Алайку компаниясынын негиздөөчүсү болом, генеральный директор болуп иштейм. Биздин компания 95-жылдан бери иштейт. Билинбей эле 27 жыл болуп калыптыр, 28-жыл иштеп атабыз. Албетте биз баштаганда кичинекей эле үй бүлөлүк компаниядан баштаганбыз. Буюрса, ушу күндөрү эми биз мындай улуттук масштабтарга чыгаар бир пландарыбыздабыз. Биздин продукция бул сүт азыктары, өзүбүздүн улуттук суусундуктар, курут, чалап дегендей. Анан ошондой эле суусундуктар, алма негизинде өрүк, кайнолуу суусундуктар шербет атында чыгарып атабыз. Биздин магазиндерде көрсөңөр болот. Бирок биздин эң негизги мындай миссиябыз, компания Алайкунун миссиясы, биз ар дайым продукцияны чыгарганда өзүбүздүн жергиликтүү чийки затты пайдаланабыз. Бул ноокаттын алмасы мисалы катары, баткендин өрүгү, жалал абадтын, куршаптын кайнолуусу. Сүт азыктарын айтып кетсек, бул биз өзүбүздүн дыйкандарыбыздан сүттү чогултуп алабыз. Менин айтарым, кандай болсо дагы, кандай продукция чыгарбасак, азыр чыгарып аткан болсок дагы, келечекте дагы чыгарсак, биз колубуздан келишинче өзүбүздүн дыйкандарыбызга түзмө-түз чийки затын сатып алып, Кыргызстандын акчасы Кыргызстандын экономикасында калсын деген ой менен жаңы продукцияларды иштеп чыгабыз. Бул бир себеп. Экинчи мындай миссиябыз, экинчи негизги принцибибиз бул ар дайым мындай натуралдуу продукцияны чыгаруу. Биз ошондуктан эч кандай заменитель же болбосо порошок түрүндө концентраттарды, консерванттарды эч качан пайдаланбайбыз. Биз ата-бабаларыбыздан калган рецепттерди жаңы технологиялар менен айкалаштырып, современный бир продукция, современный упаковка, дизайн түрүндө чыгарып, бирок рецепти өзгөрүлбөс түрдө кийинки биздин муундарга жетиш керек деген ойдобуз. Ошондуктан биз эч качан мындай банандан, апельсинден эч качан мындай суусундуктарды чыгарбайбыз. Чыгарсак дагы өзүбүздүн малина, өзүбүздүн клубникадан, өзүбүздүн карагаттан, чычырганактан, ушундай чийки заттардан продукциябызды чыгарабыз и ушунун үстүнөн иштейбиз. Биздин бизнес 95-жылдан бери иштегендин кандай бир сыйкырдуу бир принцип бар. Жөн эле мындай акча табуу коммерциялык компания болбостон, бир орусча айтканда сверхзадача же болбосо мындай бир чоң максат болуш керек да. Бул 1-2 жылдык максат эмес, бир 10-15 жылдык керек болсо мындай өзүбүздүн турмушубуздук мындай бир чоң максат болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан биз иштегенде биздин коллективге дагы жанагындай ойлоп чыккан жаңы продукцияларга дагы биз өзүбүздүн мындай жаныбызды дагы кичине ошол жерге дух бере турган бир ойлорду албетте өзүбүздүн продукциябызга киргизебиз. Инновация болуп, мындай элден башкалардын продукциясынан биз бир өзгөрүлүп, өзгөчө болуп турган бир нерсе керек да.
мисалы бир импортный продукцияны көргөндө жалаң эле ошол импортный продукцияны мындай копировать этпестен албетте өзүбүздүн элибиздин, өзүбүздүн урпактардан, өзүбүздүн салт адаттан, өзүбүздүн мындай мурас катары калган бир инновациялык нерсени биз киргизгенге аракет кылабыз. Бул мисал катары өзүбүздөн эле сары май десек, сары майды биздин компания чыгарат. Өзүбүздүн жанагы жайлоодо бардыгыбыз ошо менен чоңойгонбуз. Каймак, айран, гүлазык катары, гүлазык деп бул эми чоң категорияны айтсак болот. Бул ошондой эле биздин талкандын негизинде продукциялар, же болбосо эзме курут деген нерселерди биз компания катары ушундай нерселерди өзүбүздүн продукцияларыбызга инновация катары кылып киргиздик. Албетте бизге чейин, биз чыгарганга чейин эзме курут мындай магазиндерде сатылчу эмес эле. Ошондой эле шербеттер. Бул мындай бир жагынан караганда оңой эле мындай көзгө көрүнө нерсе болуп эле көрүнгөнү менен, экинчи жагынан бул биз үчүн деле риск катары болот. Себеби эл катарлар ушул продукциябызды сатып алабы, сатып албайбы, бул жөнөкөй эле каймак турбайбы, бул каймакты мен базардан деле сатып алсам болот, же курутту мен өзүм деле эзсем болот деген ойлор болуп калабы биздин катарларда деп. Биз үчүн деле бул риск эле, бирок мындай караганда азыркы өтө мындай динамикалык түрдө өсүп аткан биздин турмушубузда биз эң негизги өзүбүздүн убактыбызды үнөмдөп, өзүбүздүн убактыбызды баалап калат экенбиз. Ошондуктан биздин продукция көбүнчө биздин эжелерибизге, апаларыбызга көп убактын бошотуп берет. Себеби даяр нерсени сатып алса, калган бошогон убактын өздөрүнө, өздөрүнүн балдарына багыттаса болот да, бошогон убактын. Инновация дегенде холодильный муздаткыч танктарды айылдарга орноштуруп атабыз ушул күндө. Жайындасы түзмө-түз эле сүттү ошол муздаткычтарга сактаса, сүттүн сапаты мындай жогорураак болот. Ал эми сүттүн сапаты жогорураак, чийки зат катары сапаты жогору болса, албетте ошол сүттөн чыккан даяр продукция дагы сапаттуу болот. Биз өзүбүздүн акча каражатыбызды ушундай муздаткычтарды жергиликтүү ушул жерде чыгарайлы деп биздин партнер компанияга инвестиция кылып, бүгүнкү күндө ошол компания муздаткычтарды чыгарып атат. 500 литр муздаткыч, 1 тонна, 3 тонна муздаткычтарды. Ошондой эле чогулган сүттү айылдан завод изготовительге алып барыш үчүн дагы эле жанагыдай пластиковый бочкаларды пайдаланчу элек, алюминиевый бочкаларды пайдаланчу элек. Бул бүгүнкү жанагы тамак аш коопсуздук регламенттери боюнча туура келбеген материалдар. Ошондуктан жанагы транспортная емкость деп коебуз, ошол транспортная емкостьтерди дагы нержавеющий стальдан чыгарып атабыз. Промсталь деген проект жакшы эле темп менен бутуна туруп атат десек болот. Эл менен сүт дыйкандар менен иштеп сүттү чогултканда учет болот экен, сапат керек болот экен. Ошондуктан жанагы IT жагынан бир эсеп кысап деген IT программаны бүгүнкү күндө биз иштеп чыгып, азыр тестирлоодон өтүп атат. Бул приложение катары ошол сүттү чогултуп аткан биздин менеджерлерибиз же болбосо дыйкан өзүнүн сүтүн тапшырганда сразу ошол приложенияга паланча литр тапшырдым деп приложенияда эсеп кете берет. Жуманын аягында банковский картасына, счетуна акча түшкөндө ошол жерден акча түштү, текшерип алыңыз деп ошондой бир уведомление келет. Ошондой эле финансылык институт банктар менен иштегенде биз
жанагы обналичивание комиссиялары төмөнүрөөк болсун деп ушул программаны киргизип атканда жанагы обналичивание банковский проценттер төмөн болсун же 0 болсун деген шарт менен ошондой банктарды тандап алганбыз. Ошондой эле инновация деп мындай жаңа бир өтө эле мындай супер чоң бир жаңылык же болбосо бир орусча айтканда открытие эмес, мына кичине нерседе эле кичине бир өзгөртүү, оптимизациялоону деле инновация десе болот да. Мисалы айтып кетсем, биздин эзме курут. Бул мындай эле ата-бабалардан калган рецепт, ата-бабалардан калган тамак аш. Бирок ошону жанагы бүгүнкү современный упаковкага коюп, аны жанагы срок годностины 6 айга жеткизиш, бул мындай заманбап технологиялар керек экен да. Ошол заманбап технологияларды Европадан Кыргызстанга алып келип, ошону өздөштүрүп, өзүбүздүн курутка ылайыкташтырып, пайдаланып, биз ошол инновация киргиздик деп сыймыктансак болот. Ал эми кийинки пландар боюнча кантип биз сиздер менен кызматташсак болот. Албетте биздин элдин арасында көп таланттар бар. Көп бизнес секторунда айтып кетсек, тамак аш боюнча, же болбосо оймо чийме, же болбосо жана IT, туризм десе көп эле мындай ойлор болушу мүмкүн. Ошону биз дагы мындай көп эле эми бардык нерсени өзүбүз жасай албайбыз. Албетте кызматташып бирге жасашыбыз керек. Биз мындай канча 30 жылга жакын иштеп түшүнүп калдык. Бир адам өзү жалгыз баягындай чынжыр 4 жанагы чынжырдын блоктун бир адам жасай албайт да. Мисалы жанагы снабжение деп коелу, производство, переработка, анан кийин жанагы рынокторго чыгуу, сатуу. Бул ошо же экспортко чыгуу, же ички рынокко сатуу. Бул өзү бардыгын камсыздап, өзү бардыгын иштеп чыгып, кайра иштетүү, упаковка кылып, розлив кылып, анан рынокторго чыгыш, бул бир компаниянын же бир адамдын мындай өтө чоң жумуш, бир адамдын же бир компаниянын колунан келбейт деп ойлойбуз. 1 гектардан канча бир кайнолууну, ошону кайра иштетип, аны упаковкалап, аны кайра экспортко чыгыш, бул объем жагынан деле аз болуп калат. Ошондуктан биз тажрыйба катары башыбыздан өттү деп айтсак болот. Албетте биз биригишибиз керек. Ошол эле производительдер, дыйкандар чогулуп, бир көбүрөөк көлөмдө бир продукцияны чыгарса, ошол бир продукция келип туруп бир заводдон кайра иштетилип даяр продукция болуп чыкса, анан кийин бир компания ошону экспортко же ички рынокко дистрибуция кылып чыгарса деген биздин идеябыз, биздин негизги мындай практикабыз ушундай. Ошондуктан бирок жанагы бизнестин ар бир бизнестин бир эле максаты бар, бул жанагы прибыльга чыгуу. Ошону кантип биз прибыльге бирге иштеп, англисче айтканда fair trade деп коет, мындай караганда орусчасы справедливый бизнес. Кандай баягы ошол цепочкадан чыккан продукция ар бир ошол чынжырда акторго мындай бирге тең бөлүнүш керек да, чыккан. Себеби мен байкаганым көп эле жылдары биздин экономика жанагы чийки затты өндүрүп, ошол боюнча эле сатып ийген экономика элек болчубуз. Анда жанагы кошулган нарк азыраак болуп калат. Биз колубуздан келишинче терең переработка кылып, кошумча наркты көбүрөөк кылып туруп, кымбатыраак сатышыбыз керек. Ошол кымбатыраак сатылган пайда тең бөлүнүш керек. Ошол чынжырдын игрокторуна.
бардығыз bir проектке киришсек, бұл проекттің негізгі мындай аты улуттук мурас деп койсок болот. Улуттук мурас. Кыргыз эли биз мындай ушунча кылымдарды өткөн элибиз, албетте биздин көп эле ата бабалардан калган, сыймыктана турган нерселерибиз бар. Ошол ата бабалардан калган мурасты биз атын чыгарып, ар бир мамлекет өзүнүн мындай сыймыктана турган бир товары бар. Же бир өзүнүн бир ресурсу бар. Мисалы айтсак, Кытай элдин көптүгү, Грецияны айтсак, туризм, Туркияны айтсак дагы мындай төрт деңиз, Аргентинаны айтсак эт дейли, Американы ой келет компьютер деп, Россияны айтсак нефть ойго келет. Кыргызстан дегенде биздин улуттук бир тамак аш ойго келсе деген идея. Ошого кадам жайлыктар, мисалы, клубника малинаны ошодон бир продукция чыгарса, жаңгак Жалал-Абадтан чыкса, чычырганак көлдөн чыкса, фасоль Таластан чыкса, ар бир региондо мындай бир аты чыккан бренд бар да, ошолордон продукция чыгарып туруп, бирок бир бренд менен чыксак. Бирдей упаковка, бирдей логотип, бирдей заманбап дистрибьюция, жанагы IT программаларды пайдаланган кошо мындай дистрибьюция болсо, ошондо биз ар бирибиз бирден баштапкы ишкер болгондо деле бардыгыбыз бириксек, бул чоң эле компания болмокпуз. Бул компания менен бул не только өзүбүздүн ички рынокко, биздин кошуна мамлекеттерге дагы экспортко чыксак болот эле. Ошондуктан жана компетенциясы жогору производствода болсо, производство менен иштесе, компетенция көбүрөөк жана сатуу, экспортко чыгуу болсо, анда ошол ишкерлер ошо менен алек болсо деген идеянын ою. Ошондуктан жанагы улуттук мурас деп биз Алайку компаниясы өзүбүздүн Алайку Технополис деген площадкада маркетинг, сатуу, переработка, технология, рецептура, упаковка, сроки годности деген вопросторду мисалы биз камтысак, ошондо мындай бир жакшы проект болот деп ойлойм. Ошондой эле бизде жана производственный помещенияларыбыз бар, оборудованиябыз бар, мындай квалифицированный персоналыбыз бар. Ошондуктан урматтуу ишкерлер, ушул Технополис Алайкуда келиңиздер, ошол жерден отуруп обсуждение кылып, кандай продукция чыгарсак болот. Ошону 23 жылдын ичинде улуттук мурас деген проектибизди баштасак. Албетте бул бардык баштапкы ишкердин продукциялары бир бренд менен чыкканда негизги оюбуз ушул компанияны жүрүп акционерный общество кылып туруп, ошондой эле бул компаниянын акцияларын ар бир Кыргызстандын жараны акциясын сатып алса дагы жакшы болот эле. Бул жерде эми Кыргыз фондовый биржа менен тыгыз иштешибиз керек. Ошондо кыргызстандык паспорт болсо, ошол компаниянын акциясын сатып алсам, анда мен дагы ошол компаниянын ээси болуп калам деген мындай жакшы бир ой да. Бул компания дагы мындай караганда элдик компания болмок да. Ошондо бул компаниянын ээси дагы эл болот эле, бул компаниянын брендин дагы ээси болот эле, бул компаниянын жанагы улуттук мурасты чыгарган мындай дух дагы элдики болмок да. Ушул проектти мен чакырам сиздерди.
келиңиздер. Биз Технополис деп бул мындай площадка десем болот, же экосистема десем болот. Бул экосистема кимдерди камтыйт? Албетте, биринчиден сиздерди, урматтуу ишкерлер, урматтуу дыйкандар, баштапкы ишкерлер, стартаперлер, сиздердин идея, ой, биринчи чыгарып көрүп аткан продукцияңар. Экинчиден, бул Алайку компаниянын технологдору, биздин опыт, биздин компетенцияларыбыз, срок годности, жанагы упаковка, дизайн дегендерди, маркетинг. Үчүнчүдөн, акча каражат жок болсо, финансылык институттарды камтыйбыз, банктар, инвесторлор. Төртүнчү, бул акча болгон ченде дагы кайерден алса болот ошол оборудованияны, кандай производительностьтеги алына турган оборудование, кайерден алып, кантип ошол канча көлөмдө продукцияны чыгарып берет. Мындай караганда поставщиктерди дагы ушул жерге чакырайлы дегиле. Ошондо и албетте бул жерде жанагы кадр маселеси десек, кадр маселеси бул биздин кадр маселеси жанагы негизи эле мындай жаңы разработкалардын булагы бул биздин институттар, институт, университеттер. Ал жерде көп жылдан бери иштеген биздин докторлорубуз, профессорлорубуз, ошолордун колунан чыккан жаш талант студенттер университеттер менен тыгыз байланышта болуп, тыгыз проектти жасасак, ошондо жанагы адамдык ресурс, университеттер болсо, жанагы акча каражаттарды финансылык институттар камтыса, технологиялык компетенция, маркетинг компетенция, мындай караганда бизнес компетенцияларды Алайку компаниясы камтыса, сиздер непосредственно жанагы как производитель жанагы өзүбүздүн жерибизде өскөн мөмө жемиш, ягода, фруктылар болсо, ушу баардыгыбыз бир жерге чогулсак, ушул жерде экосистема Технополис деп атаса болот. Ушул площадка, ушул Технополис бирге чогулуп, баардыгыбыз ушул 5 компонент болуп биригип бир проекттин үстүндө иштесек, мен ойлойм, албетте биз ийгиликке жетебиз деп. Ошондуктан мындай аягында айтып кетер сөзүм, жанагы бир адам мындай баатыр болсо дагы жеңишке жетиши кыйын болот. Ошондуктан бирге бириксек, бир бренд менен чыксак, болбосо бирден жанагы 30 жылдан бери айтып кетпедим, башында көп эле компаниялар, көп эле жакшы ойлор жок болуп кетип атат. Ошол ойлор жок болбош керек эч качан. Ошол ойлор күч кубат алып, дополнительный инвестиция алып, дополнительный адамдык ресурстарга, оборудованияга толуп, ошол компаниялар чоң-чоң гүрүлдөгөн ийгиликтүү компаниялар болуп кетиш керек. Ошондуктан ушул менин оюмча бириксек, ушундай чоң-чоң ийгиликтерге жетебиз. Ага мындай бардык бизде негизги нерселерибиз бар. Опыт, акча каражат, помещение. И кыргыз эли мындай бай эл болобуз. Ошондой эле биз мындай жанагы таланттарга эч качан мындай жок болгон эмеспиз. Ошондуктан ушу биздин жаш студенттерге, жаш ишти эми баштап аткан ишкерлерге бири-бирибизге жардам берсек, мен ойлойм, бир чоң-чоң ийгиликтерге жетебиз деп.